Ош шаарында нөшөрлүү жаандан улам таза суу берүү токтотулду. Мэриянын басма сөз кызматы тоо тараптагы жылгалардан сел жүргөндүктөн Акбура дарыясы ылайлангандыгын билдирген. Шаар тургундарына качан суу берилери белгисиз. Ош шаарында 30 миңден ашуун суу колдонуучу расмий катталган. Кала тургундарына таза суу Акбура дарыясынан ачык суу сактагыч ыкмасы менен берилет. Каттуу жамгыр жааганда дарыя ылайланып, элге суу берүү токтотулат. Шаарда 2 күндөн бери суу жок болуп келүүдө. Ош шаарындагы таза суу көйгөйүн 80-85%га чечүүчү долбоор 2022 жылы ишке ашуусу пландалууда. Азия өнүктүрүү банкынан $3 миллион каралган. Ош шаар суу канал ишканасынын башчысынын орун басары Талант Байкишиев буга чейинки долбоорлор жана жаңы долбоор боюнча маалымат берди. Анын белгилөөсүндө 2008 жылдан тарта жүргүзүлгөн долбоорлор иш жүзүнө ашпай келген. Ал үчүн шаардык казынадан 24 миллион сомго чейин акча каражаты да бөлүнгөн. Долбоордун жүрүүсүн токтотуу үчүн шаардык суу канал ишканасы бир катар каттарды жөнөтүп, жыйынтыгында бул иш аягына чыккан эмес. Андан кийин дагы 2010-2011 жылдары Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган Ош шаарынын калыбына келтирүү долбоорунун алкагында Ош шаарынын 2010 жылкы июньский событиядан кийинки Ош шаарынын калыбына келтирүү долбоорунун алкагында таза суу маселесине дагы бир топ акча каражат бөлүнгөн. Бирок ошондо дагы инфильтрационный галерея деп, бул чет мамлекеттиктерден, чет өлкөлүктөрдөн келип, жок ушуну курсак чечилет маселе деп, бирок ал маселеге дагы биз жактан каршылык көрсөтүлгөн, бирок ага дагы карабастан курушту. Бирок ал долбоор дагы натыйжа бербеди. Эми натыйжа бербегенде дегенде толук кандуу натыйжа бербеди. Ожидаемый биз күткөн натыйжаны бербеди да. Бул жерден азыр биз айтсак, ошол долбоор 20-25% гана иштеп атат. Бирок ал 20-25% ал Ош шаардын немесин чечпейт да, немесин керектүүсүн чечпейт. Андан кийин кайра эле ошол маселени чечүү боюнча бир топ иш аракеттер аткарылып, кайра эле Азия өнүктүрүү банкы тарабынан грант бөлүнүп, алар өздөрү жок биздин башындагы долбоорубуз ишке ашпай калды, бирок мына дагы бир долбооруңарды каржылап беребиз деп бүгүнкү күндө ошол долбоорду ишке ашуу алдында турат.